ошол күнү Муса элге мындай деп буйрук берди: Иордандан өткөндөн кийин мынабул уруулар элге бата берип туруш үчүн Гаризим тоосуна чыгып турушу керек. Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар, Жусуп жана Бенжамин. Ал эми мынабул уруулар каргаш үчүн Эйбал тоосуна чыгып турушу керек. Рубейн, Гад, Ашыр, Забулун, Дан жана Напталы. Лебилер катуу үн менен бүт ысрайылдыктарга мындай деп айтышсын: оюп же куюп буркан жасап, аны жашыруун жерге катып койгон кишиге каргыш тийсин. Анткени сүрөтчүнүн колунан чыккан чыгарма Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Атасына же энесине тил тийгизгенге каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Жакынынын чегарасын бузганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Сокурду жолдон адаштырганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Келгинге, жетимге жана жесирге адилетсиз өкүм чыгарганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Атасынын аялы менен бир төшөккө жатканга каргыш. Анткени ал атасынын төшөгүн ачты. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Жаныбар менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Өз карындашы же эжеси менен, атасынын же энесинин кызы менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Кайын энеси менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Өз жакынын жашыруун өлтүргөнгө каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Айыпсыз адамды өлтүрүш үчүн акы алганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Бул мыйзамды аткарбаганга, бул мыйзам боюнча жашабаганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. 28 бөлүм. Эгерде сен мен бүгүн берип жаткан анын осуяттарынын баардыгын так аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн угуп, тил ала турган болсоң, Кудай Теңириң сени баардык элдерден жогору коет. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анда ал сага мынабул баталарды берет. Сен ушул баталарды аласың. Теңир сага шаарда да, талаада да батасын берет. Теңир сени укумдап, тукумдап көбөйүшүңө, түшүмүңө, малыңдын, бодо малыңдын, койлоруңдун төлүнө батасын берет. Теңир сенин кырмандарың менен кампаларыңа батасын берет. Теңир сага киргениңде да, чыкканыңда да батасын берет.